Бүгүн 14 март 2020 жылы ошо Бишкек шаарынан Элет Көйгөй коомдук бирикмесинин төрайымы, негизечүүсү Алыкулова Марипа Мукамбетовна жана ошондой эле 7 дубан боюнча төрагабыз Орозалиев Бакыт Тургуналиевич, ошондой эле ДМЧлар боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар боюнча иш алып баруучу Айгүл Ахматбековна жана ошондой эле ушу Элет Көйгөй коомдук бирикмесинин Чүй областы боюнча мен Урулдай Салтанат Айткуловна атайын келип ушу таластык жердештерибиз менен жолугуп отурабыз. Биздин Роза айым ошол Талас областынын тең төрайымы жана ошондой эле ушул Талас областындагы бардык райондордун координаторлору, төрайымдары, айылдардын координаторлору мынакей бизди жылуу тосуп алышты. Жана ошондой эле ушул жактагы көйгөйлүү маселелерди кароо менен бирге келгенбиз. Кудайым буюрса эртеңки күндөрү ошол маселелер менен алып болобуз. Ошондой эле биздин ДМЧлар боюнча мүмкүнчүлүгү чектелгендер боюнча иш алып барган төрайымы Бга каршы ушундай эме дарыны өткөндө бияка жөнөттүргөн, 7 дубан боюнча жөнөттүргөн бекер таратууга. Ошол боюнча дагы өзүнүн оюн айткысы келип турат. Ошол боюнча кичине маалымат берип койсоңуз. Саламатсыздарбы? Мен Кадыркулова Айгүл Ахматбековна. Ушул Элет Көйгөйүнүн мүмкүнчүлүгү чектелгендер боюнча иш ордум. Мен 7 дубан боюнча өткөнкү айдын 10-унан баштап таркаттык окшойт, 10-унан баштап таркаттык. 7 дубандагы бизде жаңы волонтерлор ошол райондордуку и областтардыкы бардыгынан биринчи суранганбыз. Ким ала албай жатат, шарты кандай келип атат. Ошол суранган дарыларыбызды алып келип, ал кезде таможня ачык болчу. Жашынакай кылып өзүбүзгө кабылдап алганбыз. Анан кийин биринчи келген биздин жардамга келген биз бул гепатит Б боюнча мен өзүм кичине кыскача силерге интервью берип кетсем, бул биз негизи Индиядан алдырчубуз. 3800 сом турчу. Бул нерсеге биз бул дарыны күнүнө бирден кабылдаганда дагы бизге бул өмүр бою керек дары. Биз кантип муну колдонобуз? Колдонгондо бизге күнүнө бир эле жолу. Врачтын өтө эмеси менен, мына мен 15 жылдан бери ооруп келсем, 10 жыл болду. 5 жылын ичпесем дагы 10 жыл такай ичип келатам. Ушунун арты менен жашап атам десем да болот. Себеби вирус миллиондон ашып кеткенден кийин бизде уже көп оорулар кошумча пайда болот. Ошондуктан быйыл карасак Нургазы Батырбековдун ошо баягы өзүнүн оорусуна байланыштуу алдагы катуу информация берип, депутаттарга кирип, Минздрав менен иштеп, Минздравга кайра 2 жыл каттарын киргизип жүрүп, анан биздин мына төрайымыбыз ушул Элет Көйгөйүнүн төрайымыбыз Марипа Мукамбетовна бизди кандай жол менен иштөө ыкмасына үйрөттү. Мен мына таанышкандан бери мурда уялчумун. Балдарым мени мама оорулуумун деп айтпа. Биздин да тең туштарыбыз бар. Биздин дагы сиздин дагы кудагыйларыңыз бар, тууган уруктар бар, бир туугандар бар деп. Жок, ал нерсеге мынакей Элет Көйгөйүнө киргенден бери ал нерсе менде жок. Өзүм чыктым. Кадимгидей эле тартылып, тартынбастан эле ошонун арты менен мына 7 дубандын бардыгы көрсө мага окшогон толтур экен. Биз почти что 500 миңден ашып кетпиз. Ошон оорусун баягы жүрөгү ооруп турган бири-бирине баягы биринде бар дары, экинчисине жок. Үчүнчүсүнө карасаң баягы бири-бирине берүү эме ыкмасы менен баштадык. Ким кандай лечение алып атат, ким кай жерге барып кандай лаборатория тапшырыш керек, кандай уколдорду алыш керек. Ошо жөнүндө бүт группадан ачып туруп сүйлөшүп, анан кийин биз уже мынакей эң биринчи биздин Бга келген эмебизди таркаттык 7 дубан боюнча. 20 жылга ары бери өмүрдү тартууга
Ушул азыркы убакта ушул бесплатный болуп атат да, ушул ушул бесплатно 6 айга бердик. Бул врачтын назначениясы боюнча жартыдан берилет. Анан кийин ушул вирустар ар 3 айда анализ тапшырылат да, вирус уктайт. Биз уктаган кезде кенен кесири